Жиндер бар. Алар жер шарында биз менен чогуу жашашат. Болгону алар бизге көрүнбөйт. Бирок алардын бар экенине ыйман келтиребиз. Бул туурасында Алла Таала Куранда жин жана инсанды мага гана ибадат кылуулары үчүн жараттым, дейт. Зарiyat сүрөсү 56-аят. Булардын да биз сыяктуу мусулманы жана капыры болот. Капырлары колдон келишинче бизге зыян жеткизгенге аракет кылышат. Ачыныгы такыба мусулмандары бизге зыян бербейт, балким жаман жиндерден, шайтандардан коркушат. Эми мусулман жин менен болгон бир окуяны айтып берели. Бул окуяны Хасан Али деген алым өз сабактарынын биринде айтып берген. Ал киши мындай деп сөзүн баштады. Мен билген бир окуяны силерге айтып берейин. Мен бул окуяны маркум Бангладештик устазымдан укканмын. Ал кишиге анын досу айтып берген экен. Эми силерди билбедим го, бул окуя мага чын. Мен устазымдын айтканына ишенем. Устазым айтат: жиндер бардык жерде болот. Үйдө, сыртта, мечитте, медреседе, Меккеде да, жада калса адам кейпинде көрүнүшү да мүмкүн. Ошентип баягы устазымдын досу илимдүү киши болуп, адамдарга сабак берген экен. Бир күнү андан сабак алган бир адам келип: "Устаз, мен сизди өз үйүмө конокко чакыргым келет. Барасызбы?" деди. "Албетте барам", деди устазы. "Ага даярсызбы?" деди. "Кандайча? Эмне үчүн даярдык керек?" деди устазы. "Мен адам эмесмин, адам кейпиндеги жинмин. Сизден сабак алуу үчүн келгенмин. Эми үй-бүлө менен тааныштырайын деген элем", деди. Устазы макул болду. Адам кейпиндеги жин айтты: "Көзүңүздү жумуңуз", деди. Устазы: "Көзүмдү жумдум эле, мени бир нерсе ороп алганын билдим. Кийин көзүңүздү ачыңыз", деди. Мен көзүмдү ачсам, океандын ортосундагы бир аралда турган экенбиз. Ал айтты: "Жүрүңүз. Азыр мен сизге өз үй-бүлөмдү көрсөтөм", деп мени үйүнө карай ээрчитип барды. Жашаган үйү үңкүргө окшош экен. Ичкериге кирип, үй-бүлөсүн чакырды. Жиндерди өз келбетинде көрдүм. Жада калса адам кейпиндеги жанагы жин да өз келбетине кирген эле. Алардын көрүнүшү адамдарга салыштырмалуу жагымдуу эмес эле. Түзүлүшү да кызыктай эле. Аларга окшогон жандыктарды мурда көрбөптүрмүн", дейт устазы. Хасан Али айтат: "Кандай болгон күндө да биз билебиз адамдарды жиндерден караганда чырайлуу келбетте жаратканын. Себеби Куранда биз инсанды эң чырайлуу кылып жараттык", дейт. Тейин сүрөсү 4-аят. Бул окуядан кээ бир жиндер да адамдардан сабак алабы деген суроо туулушу мүмкүн. Ооба, алардын да мусулманы жана капыры болот. Намаз окушат, орозо кармашат, зекет беришет. Шариятта карманган жиндер адамдарга зыян бербейт. Алар адам көп баспаган жерде жашашат. Чоң илимдүү аалымдардан сабак алышат. Кээде адам кейпинде келип, суроо да узатышат. Абулайс Самарканди деген мурдагы өткөн доордун алымынан жиндер да фатва сурап турган деген риваяттар келет. Албетте адам кейпинде келишкен. Өз келбетинде келсе, көпчүлүк адамдар алардын жагымсыз келбетинен чочулашмак. Дагы бир башка хадисте алардын келбети тууралуу мындай делет. Айша энебизден айтылган хадисте жиндердин келбети тууралуу мындай делет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырлап коюшту. Ошондо ал киши аялдарына жакындык кыла албай калды. Ал киши аялдарына жакындык кылайын дейт эле, бирок жакындай албайт эле. Бир жыл ушундай болду. Бир күнү Алла Таалага кайра дуа кыла берди. Жана мага айтты: "О Айша, акыры менен шифа сурап дуа кылган тилегимдин кабыл болгонун билдим. Эки киши, Жабраил жана Микаил келип, бири баш жагыма, бири бут жагыма отурушту. Алардан бирөө экинчисине: "Буга эмне болгон?" деди. Экинчиси: "Бул сыйкырланган", деди. "Ким сыйкырлаган?" деди. "Лабид ибн Асам", деди. "Эмне менен сыйкырлаган?" "Тарак, чач жана курма данеги менен." "Алар каерде?" "Мадинадагы Зарван кудугунда", деди. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нече сахабалар менен ошол кудукка барды. Башка хадистерде таракка оролгон чач жана башка нерселерди Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп чечти, дейт. Соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кайтып, Айша энебизге айтты: "Барып карасам, кудуктун жанындагы курма мөмөлөрү сыйкырдын таасиринен кудум шайтандын башы сыяктуу
жагымсыз болуп кетиптир, деди. Ошондо Айша энебиз айтты: тиги сыйкырчын элдерге айтып койдуңузбу, андан этият болгула деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жок, андай кылбадым. Себеби Алла Таала мага шифа берди. Бирок ошол кудукту адамдарга зыяны тийбесин деп көмүп салдым, деди. Бухари. Бул хадистен билинип тургандай, эгер шайтандар чырайлуу келбетте жаратылган болгондо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бырышып жагымсыз болуп кеткен курма мөмөлөрүн шайтандын башына окшотпойт эле. Алла Таала Куранда шайтандын баш келбетин тозокто өсүүчү бир дарактын мөмөсүнө окшотуп мындай деп сүрөттөйт. Чындыгында ал бир заккум дарак болуп, тозоктун түбүнөн өсүп чыгат. Анын мөмө байлай турган жери кудум шайтандардын башына окшош, дейт. Саффа сүрөсү 64-65 аяттар. Чындыгында тозокто адамдын көзү кубана турган чырайлуу нерсе жок. Эң коркунучтуу, эң көрүмсүз, эң жагымсыз, эң жаман нерселер тозокто болот. Алла Таала заккум дарагын мөмөлөрүн шайтандардын башына окшоткону алардын чырайлуу келбетте жаратпаганынан кабар берет. Ошондуктан алар сулуу жаратылган адамдын келбетине кызыгышат. Кээ бир учурда суктанып олтуруп, жакшы көрүп калып, уурдап да кетишет. Бирок алардын жагымсыз келбетте жаратылганы адамдарга эч кандай зыяны жок. Алардын зыяны мусулмандарды туура жолдон азгырып, аларга түрдүү түркүн зыян берүүсү. Ошондуктан алардан коргонуу үчүн таңкы жана кечки зикирлерди айтып жүрүү кажет. Биринчиси Аятал Курси 1 жолу окулат. Экинчиси Ихлас сүрөсү 3 жолу окулат. Андан кийин Фалак сүрөсү 3 жолу окулат. Андан кийин Нас сүрөсү 3 жолу окулат. Аузу би калиматиллахи тааммати мин шарри ма халак деген дуаны 3 жолу окуу. Андан кийин Бисмиллахиллази ла ядуру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис самаи ва хувас самиул алим деген дуаны 3 жолу окуу. Мына ушул аяттарды жана дуаларды дайыма эрте менен жана кечинде айтып жүрүүнү унутпаңыз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.